70-тен ашык партия парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Арасында таанымалы Тургай аталышын биринчи жолу уккандарда жүрөт. Маселен, жаңы эра Legalize деген партияларын баарыбыз эле алгачкы жолу угуп жатат болушубуз керек. А бирок туура бир жыл мурда эле дүңгүрөп аткан партиялар Биримдик, Мекеним Кыргызстан дегендер көрүнбөйт. Анын несин айтасыз? Керек болсо кыргыз саясатында өздөрүн өтө тажрыйбалуу, абройлуу сезген тарыхы узун КСДП, Ата Мекен, Ар Намыс саясий партиялары жоголуп кетпесе да алдыга суурулуп чыкпай атышат. Деги эле тарыхы узун, тажрыйбалуу партиялардын алсырай түшкөндөрүнө эмне себеп? Алдыда айтып беребиз. Эгемендикке жеткени көп партиялуулук системасына өттүк. Жаандан кийинки жайнаган козугарындай Кыргызстанда партиялардын саны арбыды. Арадан 30 жыл убакыт өттү. Ал арада өлкөдө 300гө чакын саясий партия түптөлдү. Айрымдары шайлоонун алдында булуттан чыккан айга окшоп жаркылдап көрүнүп, баш көтөрө калышат. Иши оңунан чыкпай калган соң кайрадан жоголот. Чырак жандырып, чыркырап издеген күндө да кийинки шайлоо өнөктүгүнө чейин таба албайсың. İsteyim seni. Деми да, деңгээли да төмөн мындай партиялардан айырмаланып, бийликтин кемчилдигин бетке айткандан тайманбаган саналуу партиялар электорат менен жакын болуп, эл арасында кадыр-баркы арткан. Эл аралык республикалык институттон жүргүзгөн социологиялык иликтөөсүн эле карап көрө турган болсок, 2010 жылдары КСДП, Ата Мекен, Ар Намыс, Республика партиялары элге таанымалдыгы жагынан да, активдүүлүгү жагынан дагы алдыңкы саптарды ээлеп келген. Элдин колдоосуна ээ болуп, парламенттен орун алып, өлкө тагдырын чечүү вазыйпаларына ээ болушкан. Алардын сап башында турган Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1993 жылы түзүлгөн. 2010 жылдагы апрель ыңкылабына чейин оппозицияда болчу. Лидери Алмазбек Атамбаевка жана анын партиясына Оомат Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин келди. Бул саясий уюмдун кадыры артканда тизмесине кирүү, Атамбаевка жакын болуу үчүн Ак үйдүн 7-кабатына чейин узун кезекке толгон. Матраимов, Жээнбеков, Өмүкуловдор мыкты мисал. Бирок КСДП ичен жылда кашыктап чогулткан авторитетин аз эле аралыкта чакалап төктү. Партиянын ичинде коррупция саясий соодо жүрүп жатканын ошондой эле өз партиялаштары ачыкка чыгарган жайы бар. Эбегейсиз бийлиги бар туруп, өлкөнү саздан чыгарганын ордуна КСДП саясий кризиске алып барып такады. Бийликти мурастап калган президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тиреши партия ичиндеги кризисти шарттап, бир максатты көздөгөн саясий уюм кайым айтышуунун, таасир талашуунун полигонуна айланган. КСДПнын мындай абалга келишине ким жоопкер? Албетте, а дегенде лидери Алмазбек Атамбаев. Тарых көрсөткөндөй, ал партиясына чыныгы идеяларга берилгендерди эмес, жеке кызыкчылыкты жогору койгондорду, акылынан акчасы көптөрдү үргүчтөтүп киргизген. Лидеринин буту үзөңгүдөн тайгандан кийин 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында КСДП партиясы чилдей чачырады. Тактап айтканда, саясий уюмдун мүчөлөрү башка таасирдүү күчтүү же болбосо бийликчил деп саналган партияларга секирик жасашты. Учурда Атамбаевдин балдары жана айрым тарапташтары социал-демократтар партиясын түптөп, Темирлан Султанбеков жетектеп келет. 2010 жана 2015 жылы парламентте эң көп орун алган социал-демократтар 2020 жылкы шайлоодо утулушкан. Багына ал шайлоо жокко чыгарылды. Ал эми быйыл шаардык кеңешке акыркы болуп араң илешти. Темир генерал аттыккан Феликус Куловго эгемендиктин алгачкы жылдарында элдин назары бурулган. Кулов президенттиктен башка бардык жогорку кызматтарды басып өттү. Акаев бийлиги аны түрмөгө камап, саясий туткунга да айланды. 1999 жылы оппозициялык Ар Намыс саясий партиясы түзүлгөн. 2010 жылкы шайлоодо парламентте орун алган. Орусия колдоого алганы ачык эле көрүнгөн. Ал жылы парламенттеги 3-чү фракция болуп турду. Бирок Темир генералдын бул уюму жыл айланбай эле парламенттен өз аброюн жоготту. Фракция ичинен ыдырап, саясатчылар керек болсо Куловдун өзүн лидерликтен кетиребиз деп чыгышты. Ар Намыстын мындай жагдайга кириптер болушу саясий көрөңгөсү күчтүү, тажрыйбасы мол саналган партия лидеринин алсыздыгына байлагандар да жок эмес. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо босого чегине жетпей, бийлик кемесинин сыртында калды. Эл алдында партиянын баасы менен баркынын
кескин төмөндөгөнүн сезиштиби? Айтор 2020 жылкы жогорку кеңешке шайлоодо 2021 жылы жергиликтүү шайлоолорго батына да алышкан жок. Учурда парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Бирок ал ниет гана. 1 миллион сомдук күрөөнү берип, тизмени бекитип катышабы жокпу азырынча белгисиз. Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алганына катарлаш негизделген Ата Мекен саясий партиясы. Менин ата мекеним. Партиянын саясий өмүрүнүн көбү оппозицияда өтүп аткан Өмүрбек Текебаев түптөгөн. Аталган партия бийлик кемчиликтерин бетке айткан саналуу саясий уюмдардын бири катары аброю өстү. 2005 жана 2010 жылдардагы инкылапта орду чоң болду. Ананда ал өлкөгө парламентаризмди алып келген күч катары таанылып, Текебаевка Конституциянын атасы деген ат коюлган. Акыркылардан болуп илессе дагы 2010 жылыда, 2015 жылыда партия парламенттен орун алган. Бирок партия ошол аброюн сактап тура алдыбы деген суроолор турат. Ата мекенчилерди туу туткан, партиянын идеяларына сугарылган, мамлекет үчүн иштей турган азаматтар шайлоодо пайдаланылып, андан кийин кеменин сыртында калышты. Ал эми мандатка келгенде өлкөнүн кадырынан да бөлкөнүн кадырын жогору койгондор депутаттык креслолордун берилиши коомчулуктун сынына кабылган. Дал ошондой алешемдиктердин айынан же башка дагы бир биз билбеген себептер барбы? Айтор 2020 жылдын октябрындагы жыдыган парламенттик шайлоодо ата мекенчилер буга чейинки ала жүргөн добуштарынан бир топ төмөн добушка ээ болгонун көрдүк. Ата мекенчилер быйыл жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге болгон шайлоолорго баруудан баш тартышканы менен парламенттик шайлоого катыша тургандыктарын билдиришти. Коомчулукта өз катарын жаш лидерлер менен толуктап жаткандыгы тууралуу сөздөр жүрүүдө. Канчалык добуш алат, өздөрүнүн аракеттерине жана элдин чечимине көз каранды. Убада берүүдөн тажабаган Республика партиясы 2007 жылы түзүлгөн. 2010 жылдын 5 июнунда партиянын кезексиз съездинде лидери болуп Өмүрбек Бабанов шайланган. 5 жана 6 чакырылыштарында депутаттык мандаттарга ээ болушту. Партия лидери Бабанов саясатта да өз туруксуздугун далилдеди. Урматтуу кыргызстандыктар, мен саясий долбоорумду жыйынтыктадым. Мен кеттим. Эми эл ушундай болуп турганда, мен конечно сөзсүз кайтып келем. Мен айтпадым беле, элим ушундай кыйналып турган кезде мен сөзсүз түрдө карап турбайм деп туруп. Партия 2 чакырылышта жогорку кеңеште барандуу орунду алган менен бийликтин айтканынан чыга албай, принципиалдуу маселелерге каршы тура албагандыгы республикага аброй алып келе алган жок. Халк алдында кадырын жоготконун сездиби? Бабановдун саясатка келдим, кеттим, өлкөгө келдим, кеттим оюнунун жемиши Айтор Республика партиясы 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого баруу ниетинен да баш тартты. Белгилей кетүүчү жагдай, учурунда жогорку кеңеште мандатка ээ болуп отургандардан республика менен катар эле бир бол өнүгүү прогресс партиялары күзүндө өтө турган шайлоолорго катышуу ниетин билдирген жок. Дегеле Кыргызстанда партиялык тизмеге саясий идеологиялык көз карашы аркылуу эмес, партиялык капчыкка кошкон салымына жараша депутаттык мандатка ээ болуп жаткандыктын өзү партиянын кадырын түшүрүп, коомчулуктун сынында. Алыс кетпей эле 2020 жылкы парламенттик шайлоону алалы. Биримдик Мекеним Кыргызстан партияларынын аброю жасалма жол менен эбегейсиз көтөрүлгөнүнө күбө болдук. Эки партияга бизнесмендер, мамлекеттик чиновниктер, акчанын кулуна айланган көпөстөр шык алган эле. Алар бийлиги менен каржылык ресурсуна таянып, өлкөнү башаламандыкка алып келгенин Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси өзү кеч болсо да моюнга алды. Конкуренция этих партий не только с другими партиями в ходе выборов, но и между собой, она исказила до такой степени, что 50% всех голосов избирателей, участвовавших в выборах, получили две партии. И, соответственно, это очень сузило возможности для других партий. В одной партии, это партия Биримдек, да, было 80 человек, руководителей первого уровня. Соответственно, это была очень административно-ресурсная партия. Другая партия, вступившая в конкуренцию, она противопоставила ей деньги просто. Быйыл Ата журт партиясына оомат келип турат өңдү. Аталган партиянын артында Камчыбек Ташиев турары жашыруун эмес.
Атайын кызматтын башчысы учурунда бийликтеги экинин бири болуп турганы үчүн Ташиевке тарапташ болгусу келгендер көп. Өзгөчө мурда биримдик Мекеним Кыргызстан КСДП деген бийликчил партияларда жүргөндөр. Ата журт 2010 жылы дуулдап чыгып парламентке 2-чи орунду ээлеген. Бирок жыл айланбай арасынан ыдырап 2015 жылкы шайлоого өз алдынча чыга алган эмес. Аргасынан Республика партиясы менен бириккен болчу. А 2020 жылы шайлоого катышканда эмес. Лидери Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровго таандыкталган Мекенчил партиясы менен барган. Кокус Ташиевден оомат кетсе, ата журтка селдей каптап кирип мүчө болуп аткандар кайра эле ошондой агып чыгып кетиши толук мүмкүн. Туура эмес келип алыппыз, кечирип койгула. Ушундай тенденция тагырагып парт лидерлердин мансабына жараша жагынуу мамилеси улана берсе, ал эми партия жетекчиси акыл менен көрөнгөсүнө карабай акчасына карап иш кыла берсе, жакын арада бийликке билимдүү мекен үчүн кызмат кылам деген таза жаштардын келиши күмөн. Меня опять терзают смутные сомнения. Биз бир нече жыл мурун өнүккөн өлкөлөрдө парламенттик башкаруу системасын кабыл алганбыз. Тилекке каршы кээ бир парт лидерлеринин уюмдуу чайкоочулукка айлантып алышы, саясатчыларыбыздын туруксуздугу, жеке гирт башынын кызыкчылыгын көздөгөн байлар менен коомчулукта сынга алынып жүргөн каралар дүйнөсүнө аралашкандардын бир ууч тобунан куралгандар акыры барып партиянын кадырын талкалады. Бирок бир идеяны көтөргөн, бир максатты көздөгөн команда күчтүү партия болушу керек эмеспи? Канткенде андай партия куралат? Сиздин пикир кандай? Комментарий калтырыңыз.